Кутобек Арапбаевич, Нарын облысында мен түсінігім бойынша Үсен Асанов атындағы мектеп интернатқа ошонда жаңылайсыңар турабы? Бар. Бар ошо жалгыз Нарын облысы ошол да. Бирөө да. Да, по Надежда Ташкентова айтамбы? Биреле нарында. Да, Ал жерде томоло жетим, жартылай жетим балдар окуйт да. Алар каяка барат? Жок, биз эмне комиссия түзүп туруп, анан азыр эч мындай бекиткен жокпуз. Атайын ушу сиздердин ар кайсы жана суроолоруңарды, сунуштарыңарды чогултуп анан комиссия карап чыгат да. Туура, бирок Нарын облусу боюнча бир эле мектеп интернат бар да, ошол эле бар да, башка жок да бизде. Ооба, ооба. Ошого барасыңар да, туурабы? Ооба. Ошондо окуган балдар эмне болот? Аны убактылуу андай бизде тажрыйба бар. Биз аларды убактылуу башка мектептерди карайбыз эң биринчи. Анан жеке менчик үйлөргө деле убактылуу окутабыз. Жабылып калбайбы ошол? Томоло жетим балдар калып кетпейби деп атам да, көчөдө калып кетпейби? Жок, калып кетпейт. Аны ар бир мындай жоопкерчиликти так аныктайбыз да. Ошону карап койсоңуздар, себеп шарчемин айтты эле да. Ооба. Борборго алып келебиз дегендейчи. Бияка келтирбей эле ошо орунда эле билим алышса жакшы болот эле. Бул биринчи, экинчи маселе. Набыр облус боюнчачы ушундай кандай десем, жылдыздуу балдар бар го, ДЦП менен ооруган балдар, биринчи, экинчи группада инвалид балдарчы. Ошолордун бир окуу жайлары барбы? Окуу класстары каралганбы, каралган эмеспи? Бизде ошол Каралды, атайын ошол компонентке, ошо бир жагынан педагогторду даярдоо, экинчи жагынан окуу материалдар, үчүнчү жагынан жабдыктар. Атайын ушундайды күтүп жүргөнбүз да, ошол болгон проблеманы чечип алалы деп. Рахмат. Надеюсь, бир дагы окуу жай каралбаптыр, окуу класс каралбаптыр, бир дагы педагог жок экен. Тактап чыкты бизчи. Сизден суранч, Нарын шаарыначы Үсен Асановдон өзүнчө bir кризисный центр болуу, реабилитационный центр болуу ачып берсеңиздер жакшы болот эле. Себеп дегенде, ошо Нарын областынын ушундай ооруган балдар Нарын шаарына келип дарыланса, себеп дегенде бияка бишик алып келип атышат баарын теңчи. Жол алыс, өзүнүн жерине дарыланса, педагогдор даярдап берсеңер, bir центр ачып берсеңер. Бул как раз ушул алкагында ушул модельдик инклюзивдүү берим берүү жагындагы камтып кетебиз. Жок, сиздерге азыр Үсен Асановго жат окугандар айтып атасыңар. Ооба. Үйүнө барып келген. Сен айтып турган нерсе азыр мындай өтө ооруган балдарды силер албайсыңар ал интернаткачы. Туурабы? Өчүп кеткендер тура айтамбы? Албайсыңар. Ошолорду баягы бир кризис центр болобу, реабилитационный центр ачып берсеңер, атын-эси ташыгандай кылып. Эми Улан Болотбекович, реабилитационный центр өзүнүн багыты бар да, бул как раз биздин жанагы эмгек министрлиги, социалдык министрлиги. Алар макул болушту, ачып бересиз. Бирок сен педагогдорду педагог жагын биз карап беребиз. Рахмат, колдойт, рахмат.